Боорукер беримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул орозого жеткизген Кудайга шүгүрлөр болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Орозодо 30 күн тиле долбоору эфирде. Мынакей биз дагы сиздер менен чогуу Аллах Таала насип кылып орозону жыйынтыктап алдык. Ушул орозо айт жөнүндө сөз кылабыз. Кантип майрамдайбыз, айт деген эмне? Бул жөнүндө ушул суроолорго жооп берүү үчүн дин таануучу, дин аалымы Устазыбыз Илхамали ажы Егембердиев келген. Ассаламу алейкум. Айтыңыз марек болсын. Жакшыбы? Устаз, анда амандашып алсаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таала ошол 30 күндүк кылган амалдарыбызды, орозолорубузду, жакшылыктарыбызды, кайрымдуулуктарыбызды кабыл кылсын. Бул дүйнө жана ахиретте ошол амалдарыбызды баарыбызга азык кылсын. Алла Таалам кабыл кылсын орозолорубузду. Арыз болсун, айтыңыз марек болсун. Бирге болсун. Устаз, мынакей ушул орозондо жыйынтыктап алдык, Кудайга шүгүр. Мына бүгүнкү тема орозо айт. Ошол теманы ачып бериңиз анда. Алхамдулилlah, мына бир туугандар 30 күн бою бул Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн гана орозо кармап, бул орозо дегени ушундай нерсе экен. Алла Таала анан пенде башка эч ким билбейт экен да, бул эменин орозо экендигин адамдын. Ошондуктан да пайгамбар хадисинде Алла Таала айтат экен, пенде орозону мен үчүн кармайт. Анын соонун мен карап берем дейт да. Эми бир туугандар намаз окуганда, жамаат менен намаз окуп турган болсо 25-27 эсе соо артык ашча болот айтылган. Садака бере турган болсо 1 сомго эң эле Кудай Тааланын эң аз кайтарымы 10дон 700гө чейин айтылган. Ал эми орозонун соонун Алла Таала бул соопту мен өзүм гана берем деп койгон экен да. Соо дагы бир гана Кудай Таалага белгилүү экен. Эми ошончолук мына Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, Алла Таала насип кылып ушу ороз айында орозону кармап, ошол бүт эми жыйынтыктоочу күн ушул ороз айт болот экен да. Бүгүнкү күнү Алла Таала ошол эң бир жакшы кубаныч тартуулай турган күн бүгүнкү күн экен. Хадисте дагы келет, Алла Таала айтат экен, ой периштелерим, ушул силер күбө болгула, бүгүн мына пенделерим мен үчүн 30 күн орозону кармашты. Эми мен булардын бүт бар күнөөлөрүн кечирдим, булардын жаман амалдарын жакшыга алмаштырдым, анан бейишке киргиздим дейт экен да. Ошого бул баягындай өтө өзгөчө жакшылык күнү экен, майрам, кубаныч күнү экен. Алла Таала мусулмандар эң чоң майрамды, эки майрам, чоң майрам кылып берген, Курбан айт, анан Ороз айт. Ошол Ороз айт бул ушул биринчи чоң майрам экен. Устаз, ушул майрамга кандай даярданыш керек? Бул жана айткандай Ороз айт бул майрам да. Бул мусулмандардын, биздин өзүбүздүн майрамыбыз, алхамдулилlah. Алла Таала симемизге тандап ушул Ороз айтты майрам катары тандап берип койгондон кийин, буну шанына, шөкөтүнө келтириш үчүн ар бирибиздин, мусулмандардын ар бирибиздин өзүбүздүн мойнубуздагы нерсе да. Эң эле биринчи бул баягы бизде ушундай адат болуп калган го. Ороз айт болгондо кайтыш болгон кишилердин айттыгына барып, үйлөрүнө барып Куран окуп, албетте Куран окуйсу да болот. Бирок эң эле биринчи бул тирүүлөрдүн майрамы да. Тирүүлөр майрам болгондон кийин үйлө ата-эне, бир туугандар менен, кошуна колоңдар менен аларга жакшы мамиле кылып, кубаныч тартуулап, жана бизде да эң жакшы адаттар бар го. Алар биздикине келет, биз алардыкына барабыз. Мына ошентип бир жакшы маанайда, жакшы шан шөкөттө кала берсе, ушу жаш балдарга жакшы бир оюндарды, оюн зоокторду уюштуруп бере турган болсок, бул ошол Алла Таала симемизге берген майрамды шанына, шөкөтүнө чыгарууга болот деп эсептейм да. Устаз, анан бир маселе бар, кыргыздын түшүнүгүндө ушу 7 үйгө барыш керек деген бул кандай? Жок, андай деген нерсе жок. Эми колдон келишинче ким чакыра турган болсо, албетте чакырган үйдөн калбаш керек, чакырга жооп берип барыш керек. Анан жанагындай зыярат кыла турган жерлер бар. Карыялар, аксакалдар, колунда барлар, баягындай колунда жоктор, жетим жесирлер бар. Мына ошолорду ушул күнү аларга да кубаныч киргизе турган эң зарыл күн болуп эсептелет да. Алла Тааладан ошол Жабраил алейхиссаламды Алла Таала ушул орозо айларында Алла Таала жерге жиберип турат экен да. Жабраил, барып жерге түшүп пенделерден кабар алып кел. Анын өзгөчө ушул жетим ыйлай турган болсо, жетимди ким ыйлатты деп Алла Таала ушундай бир эме кылат экен да, ашууланат экен. Анан жетимди башынан ким сылай турган болсо, ким жакшы мамиле кыла турган болсо, аны көңүлүн көтөрө турган болсо, Алла Таала андан ыраазы болом дейт экен да.
Ушул күнү өзгөчө мына ушундай бир колунда жокторго, ошондой бир карыялар үйүнө, жанагындай балдар үйүнө барып, колдон келген жардамды аябастан аларга кыла турган болсоңуз, алдарга бир майрамдык шаң тартуулай турган болсоңуз, эң жакшы күндөрдөн болуп эсептелет да. Башка күндөргө караганда дагы Алла Таала бул күндөрдү майрам кылып катары бергендиктен Алла Таала башка күндөргө караганда соогун көбүрөөк жатат экен. Анан ошол сиздердин мешит же болбосо ошол медресе кандай майрамдык иш-чаралар кыласыздар? Бизде Кудайга шүгүр медреселерде дагы, башка медреселерде дагы, биздин медреседе дагы балдарга ошол атайын бир баягындай майрамдык шаң тартуулаш үчүн сый тамактар болот. Анча-мынча оюн зооктору уюштурулат, футболдук, волейболдук турнирлер уюштуруп турабыз. Анан сыйлыктар берилет атайын. Курстар аралык мелдештер өткөрүп туруп, сыйлыктарды беребиз, тартуулайбыз. Ошол менен биргеликте баягындай эс алууга да чыгарып турабыз. Үйүнө, атасына, апасына, тууган уруктарына барып, зыярат кылып, алардын ахыл-акылдарын сурап, ушундай бир жакшы маанайда өткөргөнгө аракет кылабыз да. Allah razı olsun. Ошол орозо бүткөндөн кийин ошо айттан кийин жанагындай орозо кармаган бир туугандарыбыз бар. Ошол жөнүндө Шаввал айы тууралуу. Бул ушул Рамазан айы бир туугандар, жана Алла Таала жана айткандай, иннал хасанат би ашри амсалиха дейт да. Сооптор 10 барабарлап Алла Таала көп берет экен. Эми Рамазан айынын ар бир күнү 10го жүрөт экен да. Бир күнүңүз 10 күн карма деген сооп берилет экен да. Эми ошол 30 күндүк орозону Алла Таала симемизге насип кылып эми кармадык. Эми бир туугандар бул 300 күн болот экен. Ар бир күнүбүз 300 күн. Бир күн эмес, 10 күн кармады деп 300 күндүк соопту жазат экен да. Ал эми ошо Шаввал айынын 6 күнүнү, баштапкы 6 күнүнү кармай турган болсок, Алла Таала ушул Шаввал айынын дагы ар бир күнүнө Алла Таала 10 күндүк сооп жазып 360 күн. Эми бул мындан келди жыл бою орозо кармаганын сообун жазат экен да. Ушул бир туугандар Шаввал айында мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, кармай турган болсок, 1 жылдык соогун алат экенбиз да. Бул дагы эң жакшы фазилеттүү күндөрдөн болуп эсептелет да. Ушул орозо кармагандар да бизде жылдан жылга өнүп өсүп көбөйүп атат, Анан керек болсо жана мешиттерде ооз ачырып, жамаат менен кармап, демек бунун пайдасы өтө чоң экен да. Өтө чоң. Ооз ачыруунун ошол хадисте дагы келет, ким кайсы бир орозо кармаганын бир уртам суу менен болсо дагы, же бир үстүк бир даана курма менен болсо дагы оозун ачтыра турган болсо, орозо кармаган киши кечке дейре кандай жакшы амалдарды кылды, намаз окуду 5 убак, садака кылабы, зикир, амал, кандай гана амалдарды кылбасын, Алла Таала ошол ооз ачтырган кишиге дагы орозо кармаган кишинин соогунча сооп жазып кое берет да. Канча намаз окуган болсо, сооп кылса, Алла Таала ушунчалык мээримдүү, ырайымдуу, Алланын мээрими, ырайымы, Алла Тааланын казынасы бул өтө кенен да. Ал эми бир кичинекей пендеге бизге ошол ооз ачтырып койгонубузга ал кишинин соогундай сооп берип коюш, бул Алла Таала эч нерсеге турбайт да. Ошого ушул айларда бир туугандар колдон келишинче жана айткандай ошол ооз ачтырганга аракет кылайлы, башка бирөөлөрдү кайрымдуулук кылганга аракет кылайлы. Эми ушул орозодон кийин деле бул токтоп калбаш керек да, амалдарчы. Улана бериш керек. Мына ушул Шаввал айынын 6 күнүндө дагы ооз ачтыра турган болсоңуз, буюрса, Алла Таала насип кылса, соогун берсе, орозодо ооз ачтыргандай соопка ээ болосуз иншалла. Сиздердин медреседе орозо кармашабы? Биздин медреседе баардык балдар орозо кармайбыз буюрса. Разы болсун. Анан ушул садака менен зекеттин бир айырмасын айтып берсеңиз. Садака деген бир туугандар, садака ар бир киши өзүнүн каалаган учурда ар кайсы учурларда садака бериле берет. Ал эми зекет боло турган болсо, бул бир туугандар, бул мойнубуздагы милдет. Исламдын 5 фарзынын бирөөсү намаз, анан зекет тууралуу Аллах Таала намазды, анан зекетти 82 жерде Куранда бирге чогуу айткан экен да. Бул мындан келди, намаз окугандан кийин зекетти дагы иншалла мүмкүнчүлүк болсо сөз бериш керек деген да. Кайсы адам намаз окуду, зекет бергенге мүмкүнчүлүк болду, анда бир туугандар сөзсүз түрдө зекет бериш керек дегенди баягындай айгинелеп түшүндүрүп атат да бизге. Зекет бул фарз зекет. Зекетте коюңуз эгерде 40-ка жетсе 40тан бирин бересиз. Акчаңыз боло турган болсо, азыркы быйылкы фатва чыгат буюрса, жакында ошол 400 000 сомдун тегерегинде болуп калат. Ошо 400 000 сомдун тегерегинин 400 000 сомдун 2,5% зекетке бересиз да. Эми зекет алуучулар кимдер? Зекет алуучулар бул биздин өзүнүн ата-энебизге бербейт экенбиз, ага-инибизге, эже карындаштарыбызга бербейт экенбиз да. Өзүбүздүн жакын туугандарыбызга бербейт экенбиз. Алысыраак туугандарга, кошуна колоңдорго, айылдаштарга берсеңиз өтө берет экен.
ата энеге, бир туугандарга, эже карындаштарга ал зекетсиз деле сиз жардам берүүгө милдеттүүсүз да. Ошого ал зекетти кээ бирде сурап калат да, ата энеме берсем болобу, агама, эжеме, иниме, карындашыма берсем болобу деп сурап калат. Жок, ал зекетсиз деле беришиңиз керек да. Ал зекетти башка бирөөлөргө беришиңиз керек. Муктажга, жардамга муктаж болуп калган ата эне боло турган болсо, ага ини болуп кала турган болсо, эже карындаш, ал зекетсиз деле аларга жардам бериш керек экен да. Жөнөкөй садакалар бир туугандар, мына орозодо ар бир садакабыз бир туугандар, бул айтылат да, орозодогу амалдар, фарз амалдар 70 эсе көбөйтүлүп кабыл кылынат дейт да. Ал эми нафил амалдар, мындай нафил дегенде фарздан сырткаркы амалдар фарздын даражасында көтөрүлүп кабыл кылынат дейт. Эми орозодо кимдер зекет берген болсо, машалла 70 эсе соо жогоруланды. Эми албетте азыр деле кеч эмес, мына ошо Шавал айында деле зекетти берип койсоңуз буюрса, чоң бир соопторго ээ болосуз. Жакшы устаз, анан ушул орозо айтка баягы гусулдаратты алып, жакшы пайгамбарыбыз кандай кийинип барган, анан жана жыттуу мистерден, атырлардан, духилерден себинип барыш керекпи, кандай? Орозого баруунун адептери албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып койгон. Орозого баруунун адептери эрте менен жуунуп туруп, жуунуп тазаланып, эң жакшы кийимдерди кийип, айт намазга катышып, бири-бирибизди куттуктап, кубанычты бөлүшүү, ошондой эле бир жол менен барсаңыз, экинчи жол менен кайтуу, анан такбир айтып баруу, мына ошол адептерди аткарыш керек. Албетте бул майрам болгондон кийин майрамдык шаңды биз өзүбүз чыгарыбыз керек. Ошол баягындай жыттуу нерселер сeenип, атырлары сeenип, башка бирөөлөргө дагы ошондой майрамдык сезимди тартуулашыбыз керек да. Allah razı olsun. Demek hurmatly dinleyijiler, жакшы кийимдерди кийип алып, мынакей устаз айткандай, ошол жолдо кетип бара жатып, жана чалынып кала турган таштар болсо, арка өркүн нерселерди алып коюп, анан мусулмандын жүргөнү өзү үлгүдө өрнөк дейт. Пайгамбарыбыздын жүргөнү Куран эле дейт. Анан ошол пайгамбарыбыз дагы ушуну азыр сиз айткандай адептерди айтып атабыз. Бизде жылдан жылга элдер батпай баратат. Аянттарды окуйбуз, мечиттерде. Анан ошол кандай такбирлерди айтып барсак жакшыраак? Такбирлер Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деген такбирлерди айтып барышыбыз керек. Буну Аллах өзү Кур'ан-ы Каримде да белгилеп койгон, такбир айткыла деп. Анан орозо айтка барганда сөзсүз түрдө баягы орозо фитир деп коет. Бул ошо орозо фитирди фитир садакабызды айт намазды окулганга чейин берип алсак эң жакшы болот. Себеби 30 күндүк мына орозону кармадык. Ошо 30 күндүк орозобуздун ар кандай жанагындай кемчиликтүү пендебиз, ошол кемчилик кетиргендерибиздин толуктоосу бул ушул фитир садакабыз болуп эсептелет экен да. Бул орозо ушунчалык бир баягындай бир туугандар мындай өтө жакшы амал деп айтылат да. Бул денебиз дагы, анан мал жаныбыз менен дагы аткарыла турган, бүт баардык тараптан аткарыла турган амал экен да. Мына орозодо 30 күн ачкачылык менен сабырдуулукту, мына ушундай бир каниеттүүлүктү, ошол эле учурда ачка жүргөн канча деген кыйналгандардын дагы акыбалын сездик да. Эми ошол эле учурда эми эмне кылабыз? Орозону бүтүп, эми мына фитир садака. Эми ошол кыйналгандарга, жанагындай ачка жүргөндөргө акчабыз менен дагы, малыбыз менен дагы жардам берип атабыз да. Ошого бул эң зарыл амалдардын бирөөсү, фитир садаканы намазга чейин берип кутулуп калуу зарыл. Устаз, анан ошол айт намазга баратканда ошол чайпай ичип алса болобу? Орозодо албетте орозо менен курбан айттын айырмачылыгы ушунда, орозо айындагы айтта чай ичип барат экенбиз. Ал эми курбан айттын айтында чай ичпей, биринчи өзүбүз курбанчылык кыла турган болсок, курбанчылыгыбызды чалып туруп, анан ошонун этинен жей турган болсок эң жакшы болот экен. Эми кээ бир учурларда жанагындай бир курбан айтта деле ооруп же башка бир эме болот, себептер боло турган болсо, албетте чай ичип деле барса боло берет. Бирок эң жакшысы ошол курбан айтта чай ичпей барганы жакшы экен. Ал эми орозо айтта албетте эң биринчи жанагындай курма жеп алып барганы жакшы дейт да. Үчөөнү, төртөөнү жеңиз курсак ачыраак боло турган болсо, жетөөнү мына ушундай бир даамдуу нерсени жеп алып барган сүннөт делинет. Жакшы устаз. Анан ушул көп майрамдарда, Кыргызстанда майрам көп эмеспи? Анан мына жаңы жыл майрамы өттү. Анан ошол учурларда биздин саламат сактоо министрлиги, мисалы дарыгерлер күн-түн кызматта турушат. Ооруп келгендер, анан уулангандар болот экен. Анан жана тазалык да иштеген бир туугандарыбыз ошо тазалашат да. Канча тонна 7-8-10 тонна тазалык ошол майрамдарда чыгат экен, таштандылар. Анан ушул орозо айтта, курбан айтта
кайсыл жерде окуп алсам мындай таптаза бойдон да. Адамдар түкүрбөйт, какырбайт, мындай ушундай адеп бар. Бунун сыры эмнеде? Бул ошол исламдын өзү эле айтып тургандай эле, ислам тазалыктын дини, ошол таза болуп барыш керек экендигин эле айгинелеп турат го. Тазалык иман жартысы. Иман жартысы дегендей, ошол динди бекем кармагандыктан, динди түшүнгөндүктөн ушундай болуп атат да. Эми кээ бир учурларда албетте баягындай айтка келгенде эми бардык эле жерде жанагындай бизде машта койгонго эмелер бир аз эме го, тарыраак. Ошол учурда эми айтка келген, башка убакта дагы жума намазга келгенде дагы, намазга келгенде дагы ошо тартиптүүлүктү, иреттүүлүктү эле сактап кое турган болсок, буюрса, бул ошол тазалык өтө жакшы иншалла. Тазалык кылганыбыз. Жума майрамга, Оруз айт, Курбан айтка келгенде ошол мечиттерге, аянтка болсун, башка болсун, баягы биздикилер мындай ошо машиналарын 1-2 километр ары коюп келсе сообу көбүрөөк болобу? Ар бир кадамына сооп жазылат да андачы. Ар бир кадам баскан кадам. Жанагы кадам. мечиттин астына алып келип коюш керек. Жок, ошол мечит астында орун жок болуп турган болсо, ал жака тыгылгандан көрө, ал жакта башка бирөөгө зыян бергенден көрө, кайра ошол бир жагынан сооп алып атасыз, экинчи жагынан бир башка бир мусулмандын жолун тосуп коюп же элдердин жалпы, ал жол жалпы адамдын акысы да. Ал жолду эч ким ошентип бир тосулаганга тосуп койгонго акысы жок да. Эми алсыраак бир орун бар жерге токтотуп келе турган болсоңуз, мечитке келгенде ар бир кадамыңызга сооп да. Пайгамбар айтты да, мечитке ошол айт намазга барганыңарда бир жол менен барып, экинчи жол менен кайтып келгиле деп да. Себеби жол дагы көп болот экен, анан баскан жерибиз дагы көп болот экен да. Эртең кыяматта ушул Кудай Таала ошо айт намазына келдиле деп, мына ушул жерлер дагы көбүлүккө өтөт экен да. Ошо албетте жума намазга келгенде мындан кийин Курбан айт, мына келе жаткан Курбан айтта дагы ошолорду тартиптерди сактай турган болсок, өзүбүз үчүн чоң пайда болот. Анан ар бир кадамыбыз эсептелет, сооп. Бир кадамды таштадыңыз, бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт да. Баракелде. Устаз, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келип калды. Мынакей 2 мүнөттөй убактыбыз калды. Ошо элге, мусулмандарга жыйынтыктуу сөзүңүз анан бир дуа менен бүтүрөлү. Алхамдулилlah, эми момун мусулман бир туугандар, Алла Таала мына ушул 30 күндүк орозону сиз менен бизге насип кылган экен. Бул орозо чоң бир неамат да. Ошол хадисте дагы келет, пайгамбарыбыз учурунда 2 киши бир убакта пайгамбарга келип иманды кабыл алды. Анан бирөөсү 1 жылдан кийин кайтыш болду, экинчиси дагы 1 жылдан кийин кайтыш болду дейт да. Анан бир сахабанын түшүнө кирди, баягы экинчи кийинки өткөн киши биринчи өткөн сахабадан мурда бешикке кирип кетет да. Пайгамбарга келди, аны Аллахтын элчиси, мен ушундай көрдүм. Бул кандай болуп калды бул жагы? Тиги киши жада калса согушта ислам дини үчүн согушуп шейит дагы болду эле го. Ал биринчи бешикке кириш керек эле го десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, анын 1 жылдык намазы бар эле, анын 1 жылдык орозосу бар эле, анын 1 жылдык зекети бар эле дейт. Эми даражалар көтөрүлөт экен да. Мына Кудай Таала сиз менен бизге өмүр бергендиги, орозого жеткиргендиги биздин даражабыздын көтөрүлгөндүгү экен. Алхамдулилlah, ушул Кудай Таала насип кылып 30 күндүк орозону кармадык. Эми ушул 30 күндүк орозодо эмнелерди үйрөндүк? Эми ошол үйрөнгөн нерселерге, мына намаз окубагандар намазга келип калдыңыздар, намаз окуп калдыңыздар, мечитке келбегендер мечитке келип калдыңыздар. Эми мына келе алат экенсиз, намаздагы окуй алат экенсиз. Эми ушул нерселерди бир күндө бир тууганда 24 сааттын ичинде 2,5 саат, 2 саат намаз үчүн бөлүнөт да. Эми намазга бекем бололу бир туугандар, жетим жесирлердин, кошуна колоңдордун, ата-энелердин акыбалдарын дайыма сурап, аларга кызмат кылып турайлы. Амин. Алхамдулилlah, салату вассаламу аля расулилlah. Аллахумма тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim. Аллахым эл жерибизге, мамлекетибизге тынччылык, аманчылык бергин, арканда бале кызыга апаттан, асмандан келүүчү, жерден чыгуучу, Аллахым сактаган балелерден, дыйкандарыбыздын дыйканчылыгын Аллахым берекеңди бергин, соодагерлердин соодосун Аллахым өзүң берекеңди бергин, ишкерлердин иштерин Аллахым өзүң берекеңди бергин, кургакчылык жылдардан Аллахым өзүң сактагын. О жаркыллахым, ушул мамлекет башчыларыбызга Аллахым өмүрлөрүнүн рызкыларына береке бергин. Эл жер үчүн, ислам дини үчүн кызмат кылуучулардан кылгын. Аллахым бардыгыбызды исламдан дин ышандырган, ислам дини үчүн, эл үчүн жүрүшүн кызмат кылуучулардан кылгын. Алхамдулиллахи роббил аламин ва салату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика рахманир рахимин. Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кудай Таала ушу асмандан, жерден, элден, селден, оттон, чоктон, кыяматтын күнүнөн сактасын. Кийинки орозо айтка баарыбызды чогуу жеткизсин. Бүгүнкү эфирибиз соңуна жетти. Орозоңуздар кабыл болсун, айтыңыздар мубарек болсун.